Yes. Not this year. Next year, please come and I will be waiting for you. You are always welcome. Bring my whole tribe. Ben özümün komandamının plenamda kılındı. Minister, dışlı işler ministrine hoş geliriz. Güzel. Anwar Ibragim Mirza менен сүйлөшүп калдым. Премьер-министрдин айтып, Кыргызстан президенти менин досум деп атат. Мен сый көрсөтөм. Биздин сүйлөшүүлөрүбүз Кыргызстан менен Малайзиянын ортосундагы достук жана өнөктөштүк мамилелерин жаңы деңгээлге чыгарат деп ишенемин. Рахмат дүйүү. Малайзия тропикалык табият менен заманбап технология айкалышкан өлкө. Бирок эң таң алыштуусу 50 жыл мурда агартылбаган айыл болгон бул өлкө бүгүнкү күндө Азия жол башчыларынын бири. Малайзия учурда толук индустриалдык мамлекетке айланган, Чыгыш Азия арстанына айланган өлкө менен Кыргызстан эки тараптуу мамилесин стратегиялык багытта улантууну чечти. Эсиңиздерде болсо, буга чейин Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим Кыргызстанга расмий иш сапары менен барып, анда эки өлкө ортосундагы саясий соода экономикалык мамиле бир жаңы деңгээлге чыккан болчу. Ал эми президент Садыр Жапаровдун бул жолку Малайзияга жасаган иш сапары протоколдон инвестицияга, сөздөн ишке, саламдашуудан стратегиялык бир кадамдарга жол ачууда. Бир сөз менен айтканда, чакан Кыргызстандын чоң саясаттагы чоң кадамдары десек болот. Кеттик. Excuse me. Президент Садыр Жапаров 25 июнда бул өлкөгө болгон расмий сапарынын алкагында Путраджая шаарында Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим менен продукциялардын өз ара импорт-экспортун кеңейтүүдө, Кыргызстандын экологиялык таза продукцияларын Малайзияга экспорттоодо кызматташууга кызыктар экенин белгилеп, саясий экономикалык кызматташтык жаңы деңгээлге чыкканын айтты. Бишкекте биздин ортобузда түзүлгөн ишенимдүү саясий баарлашууну мындан ары илгерилетүү максатында сиздин өлкөңүзгө жакшы тилектер, аруу ойлор менен келип отурамын. Биздин сүйлөшүүлөрүбүз Кыргызстан менен Малайзиянын ортосундагы достук жана өнөктөштүк мамилелерин жаңы деңгээлге чыгарат деп ишенемин. Премьер-министр Анвар Ибрагим кыргыз-малайзиялык өз ара аракеттенүүнү билим берүү, медицина, маалыматтык технологиялар, жашыл экономика, халал индустриясы жана ар кандай багыттар боюнча мындан арыда өнүктүрүү үчүн олуттуу мүмкүнчүлүктөрү бар экенин белгиледи. Invite our friends to go and see as a sign of friendship between the two countries. Again, Rahmat to you. Белгилей кетсек, бул сапар Кыргызстандын Малайзияга акыркы 30 жылдагы биринчи расмий сапары болуп саналат. Меймандостугу жагынан Кыргыздан ашса ашат, бирок кем калбаган Малайзия эли конокторду тосууда ичкен ашын жерге койгондордон экен. Malaysian traditional headgear. Traditional headgear. This is songkok. Songkok. Songkok деген улуттук баш кийим экен. Welcome to Malaysia and welcome to Putrajaya, our new administration capital. Урматтуу президент Садыр Жапаров Путраджая шаарына кош келиңиз. Бул расмий меймандостук баннери сый урмат катары шаардын бардык жерине илинген. Жада калса имараттардын лифтеринен да кезиктирдик. Аспаптын аты гындаңчыны деп аталат. Мындай аспапты ойноо менен баягы бийик мартабалуу коноктор келгенде тосуп алышат экен.
Адатта эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин дароо келишимдерге кол коюлат. Бирок бул жолу президент Садыр Жапаров жана премьер-министр Анвар Ибрагим эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк багытында биргелешкен билдирүүлөргө кол коюу Аземида атайын резиденцияда өтүп, өзгөчө шааниси менен болду. Өлкө башчы кандай учур болбосун бардык маалыматтан кабардар. Тышкы саясат бөлүм башчысы учурдан пайдаланып, президентке маанилүү маалымат берип жатат көрүнөт. Жана президент чакырды го, эмне деди? Акыркы дүйнөдө болуп жаткан кырдаал боюнча мамлекет башчыбызды жаңы актуалдаштырылган маалыматтар менен камсыздап турушубуз керек. Ошол милдетибизди эле аткардык. Бул иш сапар Кыргызстандын тышкы саясатында эмнеси менен өзгөчө болду? КМШ өлкөлөр Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрү менен Евробиримдик менен мамилелерибизди өнүктүрүү менен бир катар сөзсүз түрдө Азиянын башка өлкөлөрү менен дагы мамилелерибизди өнүктүрүшүбүз керек. Ошондой эле Малайзиянын өзгөчө бир бөлүгү бул өлкө жаңы технологияларды ислам принциби менен шайкеш келтирип, ошону айкалыштырган эң үлгүлүү өлкөлөрдүн бири. Ошондуктан тажрыйбаларды алмашып, булар менен бирге кызматташып иштешүүгө эки тарапта тең кызыкчылыктар бар. Ооба, президент Жапаров да өз сөзүндө ишкерлик чөйрөнү жандандырууга багытталган туруктуу реформаларды улантып, энергетика, туризм, айыл чарба, санарип экономикасы, банк тармактарында, жашыл экономика жаатында малайзиялык инвесторлор менен кызматташууга кызыктар экенин айтты. Өнөр жай менен катар билим берүү тармагындагы өнөктөштүккө да зор маани беребиз. Малайзия университеттеринде билим алып жаткан кыргыз студенттерине түзүлгөн шарттарды жогору баалайбыз жана мындан ары академиялык алмашуу, биргелешкен программаларды кеңейтүү боюнча аракеттерди күчөтүүгө кызыктарбыз. Садыр Жапаров сөз кылган тармактардагы эки тараптуу кызматташтык эми реалдуу кадамдар менен башталганы турат. Алардын бири энергиянын кайра жаралуучу булактары. Өзүңөр көрүп аткандай, булар аябай биздин гидроэнергетика. Былтыр ушу Малайзиянын премьер-министри бизден Кыргызстанга барганда, ошондо аябай көрүп кызыкканда, ошол азыркы күндө мына азыр мен ошол бир энергия компания менен жолугушуп презентация кылып атам, өзүбүздүн долбоорлорду, проектлерди. Булар аябай ошол долбоорлорду кызыктар болуп, мына Кудай буйрса жакын арада биздин Кыргызстанга келип таанышкан атат да ошол долбоорлор менен. Түшкү тыныгуу ибаса мен Малайзия тараптын меймандостугун айтып бүтө албай жаткам. Премьер-министр Анвар Ибрагим мырза Малайзияда жемиштердин падышасы деп аталган дуриан менен өлкө башчыны оозантты. Бул жемиш эң кадырлуу делген сыйлуу конокторго гана тартууланат экен. Кызыктын баары алдыда, кызматташтыктын бедели арта берсин. Буларды дагы бир ирет таң калтырып коелу дешкенби Айтор, кыргыз бийин чимирилте бийлеген бийчилер чындап эсте калмай болду. Элечектери эп жарашып, жигиттердин баш кийими калпакка бир аз кошпосо да, лидерлерге кыргыз бийи өзгөчө жакты көрүнөт. Not this year, next year please come and I will be waiting for you. You are always welcome. My whole tribe. Ben özümün komandamının, pремиумдак bilimde. Minister, dışlı işler ministrine hoş geliriz. Малайзияга болгон расмий сапар Малайзия сенатынын төрагасы Аванг Беми Аванг Али Басах жана Малайзия парламентинин өкүлдөр палатасынын спикери Джохари бин Абдул менен Куала-Лумпур шаарында жолугушуу менен уланды.
Малайзия парламентинин ардактуу коноктору китебине жазуу калтырган өлкө башчысы кызматташуунун актуалдуу маселелери, анын ичинде парламенттер аралык алакаларды өнүктүрүү боюнча пикир алышты. Жолугушуулардын бардык расмий бөлүктөрү соңуна чыкты, макулдашылды, кол коюлду. Эми сөздөн ишке эки тараптуу алаканы тереңдештиргендер албетте инвесторлор, жеке ишкерлер жана аларга түзүлгөн жагымдуу шарттар. Мамлекет башчысы бизнес чөйрөсүндөгү өкүлдөр менен жолугушууда Кыргызстандын экономикалык жетишкендиктери тууралуу кыскача айтып, малайзиялык компанияларды Кыргызстанга инвестиция салууга чакырды. Инвесторлорго болсо жаңы ыкмалар катары процедуралар жөнөкөйлөштүрүлүп, укуктук жактан коргоо, кепилдик берүү жана ачык айкын иш жүргүзүү маселеси жөнгө салынды. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө. Муну менен 190 миллион керектөөчүсү бар жалпы рынокко эркин жетүүгө жана товарларды бажы тоскоолдуктарсыз алып өтүүгө шарттар бар. Мындан тышкары өлкөбүз ВСТ+ системасына кирет. Бул болсо Кыргызстандан Европа биримдигине 6000ден ашуун товарды бажы төлөмсүз экспорттоого мүмкүнчүлүк берет. Кыргыз-малайзиялык ишкердик кеңешинин төрагасы Зулазман Зулкифли бул сапарды кызматташуунун жаңы этабынын башталышы деп атап, иш-чаранын соңунда президент Жапаровдун катышуусунда бир катар документтерге кол коюшту. Эки мамлекет бири-бирине алыс болгону менен кызматташуунун бардык мүмкүнчүлүктөрү каралат жана алар ишке аша баштады. Жемишин берчи убакытта алыс эмес. Бул биздин бул визит биздин мамлекет үчүн, биздин өкмөт үчүн эң керектүү. Мен ойлоп атам, ошо Малайзия тараптагы азыр Анвар Ибрагим мырза менен сүйлөшүп калдым. Премьер-министрдин айтып, Кыргызстан президенти менин досум деп атат. Мен сый көрсөтөм, мен бардыгын сүйлөшөм, бардыгын аракет кылып, кызматташууга аракет кылабыз деп өзүм азыр айтты да. Ошондуктан мен ойлоп атам, биз жогорку деңгээлде өтөт деп. Ошентип, өлкө башчынын Малайзияга болгон расмий сапары атайын маданий экскурсия менен жыйынтыкталды. Ошентип, президент Садыр Жапаровдун Малайзияга болгон иш сапары соңуна чыгып бара жатат. Бир сөзү менен айтканда, бул эки тараптуу алака катыш процедуралык деңгээлден чыгып, стратегиялык чогуу жол түзүү ишке коюлду десек жаңылбайбыз. Анан дагы президент Садыр Жапаровдун көп векторлуу тышкы саясаты иш жүзүндө ашып жатат дегенди билдирет. Өлкө башчынын бул жолку, бул аптадагы маанилүү иш сапарлары муну менен эле чектелбейт. Кыргызская республика выступает за укрепление промышленного сотрудничества как внутри ЕАЭС, так и с ключевыми торговыми партнерами и располагает достаточными факторами производства, чтобы занять достойное место в региональной промышленной цепочке. 26 июнь Минск шаарындагы Белэкспо эл аралык көргөзмө борбору президент Садыр Жапаров 4-чү Евразиялык экономикалык форумга катышып, форумдун пленардык сессиясында сөз сүйлөдү. Кыргызстан акыркы жылдары Евразия экономикалык бирлигинин алкагында өнөр жай кооперациясын чыңдоого өзгөчө маани берип жатканын белгилеген өлкө башчы бирликтин алкагындагы кооперациялык долбоорлорду каржылык колдоо механизми бул багыттагы эң натыйжалуу чаралардын бири болуп калганын ырастады. Мы видим потенциал в масштабировании именно тех отраслей, где возможно быстрое создание рабочих мест, наращивание экспорта с вовлечением всех регионов нашей страны. Это текстиль, пищевая переработка, производство строительных материалов, фармацевтика и машиностроение. Наряду с созданием условий для кооперации мы будем развивать свою логистическую и финансовую инфраструктуру, которые позволят Кыргызстану эффективно использовать все возможности по локализации передовых производств.
Мамлекет башчысы Кыргызстан өндүрүштүк өнүгүүнүн негизин түптөгөнүн белгилеп, индустриялаштыруу маселелери 2030 жылга чейинки өнүгүү боюнча улуттук программага киргизилгенин айтты. Жыйын соңунда лидерлер Белэкспо Минск эл аралык көргөзмө борборундагы Беларуста иштелип чыккан жана колдонулган аскердик атайын жана өнөр жай техникаларын көрүп чыгышты. Жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин кезектеги жыйынына катышуучу өлкө лидерлери жүк көтөрүмдүүлүгү 450 тонна болгон техниканын алдында сүрөткө түшүштү. Бирок бул жерден атайын техника жакшы көрүнбөй калды көрүнөт. Беларусь протокол кызматы лидерлерден башка ракурска сүрөткө түшүүнү суранды. Бир заматта ажиотаж көрсө, бул жерден Белоруссиянын өндүрүшүнөн чыккан бул техника мыкты көрүнөт экен. Минсктеги көз карандысыздык сарайына азыр Жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин жыйынына катышуу үчүн президент Садыр Жапаровдун кортежи келди. Аны болсо ичкериде кесиптеши Александр Лукашенко күтүп жатат. 27 июнь өлкө башчысы Минск шаарындагы Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына катышты. ЕАЭП түзүлгөндөн бери бирликке мүчө мамлекеттердин ички дүң продукциясы 18%га өсүп, 2,5 триллион акш долларынан ашканы белгиленди. 10 жылдын ичинде Кыргызстандын реалдуу ички дүң продукциясынын көлөмү 56%га, ЕАЭП өлкөлөрү менен өз ара сооданын көлөмү 2 эсеге өстү. Өлкөнүн өнөр жай өндүрүшү 54%га, ал эми айыл чарба өндүрүшүнүн көлөмү 30%га чейин өскөн. Жыйындын жүрүшүндө ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин башчылары жалпысынан күн тартибиндеги 14 маселени карап, бир катар көп тараптуу документтерге кол коюшту. Эми ЕАЭПтин арышы дагы кеңейди. Жыйындын жүрүшүндө Монголия жана Бириккен Араб Эмираттары менен соода келишимдерге да кол коюлду. Өз кезинде бул макулдашуулар бирликке мүчө өлкөлөргө, анын ичинде Кыргызстанга да пайдасы зор. Биздин уюм менен Бириккен Араб Эмираттарынан дагы бир мамлекеттер Монголия менен келишим түзүп атпайбы? Бул биздин өлкө үчүн кандай артыкчылыктар бар? Негизден эң биринчи артыкчылыктар бул соода карым-катнаштарды өнүктүрүү. Ошол биздин союздан тышкары ошол мамлекеттер менен эркин соода жүгүртүү аймагын түзүү. 29 июнь Чолпон Ата шаары президент Садыр Жапаров Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровду кабыл алып, Россия Кыргызстандын маанилүү соода экономикалык өнөктөшүү ойдон кала берерин белгиледи. Россиядан түз келген инвестициялар оң динамиканы көрсөтүп жатканына токтолду. Мы придаем приоритетное значение нашему поистине многогранному сотрудничеству с Российской Федерацией, которое последовательно развивается в духе союзничества и стратегического партнерства. Ваш официальный визит в нашу страну проходит еще в год еще одного юбилея, 25-летия подписания декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между Кыргызстаном и Россией. Өз кезинде Россиянын тышкы иштер министри Россия президенти Владимир Путиндин саламын жолдоп, Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан реформалардын маанилүүлүгүн белгилеп, Россия негизги багыттар боюнча кызматташтыкты мындан арада кеңейтүүгө даяр экенин билдирди.